Söz Рыспаев Кожобек Жечибековичте. Рахмат, Мирлан Сақпоч. Мен да темир кетчилер биримин, кичине көбүрөөк берип койсоңуз жакшы болот эле, жетишпей калбайын. Айтыңыздарчы, Рыскүл Белековна. Биз болгону 3 эле негизги маселеге кирип атабыз. Кайсынысына каршы болуп атасыздар? Эмне себептен? Элдин башын айлантпай эле айтсаңар, биз эч бир жаман нерсе киргизген жок, урматтуу депутаттар. Болгону ачык айкын болсун деп атабыз. Мынасы бүгүнкү күндө Профсоюз Федерациясынын төрагасын 29 совет директору келип алып, недоверие коебуз дегенге токтоткула. Съезд менен чечкиле деп атабыз. Андан ага укук берген жокпуз. Ал түзмө түз баарын чече берет экен, укук жок. Каерде жазылуу экен, айтыңызчы. Биз действующий мыйзамды караңыз. 14 жаш менен 17 берене мурунку эле, биз аны которгон жокпуз, караган жокпуз. Болгону ачык айкын болсун. Жанакындай нерселер сатылып, мүлктөр сатылып кетпесин. Акча прозрачный болсун, соц багытка которулсун. Соцфондтун берде өкүлү барбы? Мына азыр мени менен спор болуп атпайбы, Элдар мырза? Анда кайсы орган булардын айлык маянасын годовойду алып чыгып бере алат? Мына айтып атпайбы, бул биздики азыр конфиденциально, биз бере албайбыз деп. Ячейкадан деле алып атпайсыңарбы? Уруксатты. Банктар секретный жерлерден алып атпайсыңарбы? Анда алып бергиле. Коомчулукка булардын айлыктарын bir жылына канча алып атат, 12 айга бөлүп чыккыла. Кожобек Жайчевич калп айткан жок. Ушундай айлык маяларын гадо, булар 40 миң алып атса, премиялары канча болуп атат? Канча отчисление болуп атат? Мына ошону айтыш керек. Соцфонд айта аласызбы? Кайсы учурда же соттун чечими керекпи? Саламатсыздарбы? Биз кандай отчисление болуп атканын көрө алабыз. Бирок жеке эсепке алуу мыйзамында жазылган кайсы случайларда бере алабыз. Иш козголгон учурларда тиги укук коргоо органдарына бере алабыз. Бирок канча отчисление кандай болуп атканын толук көрө алабыз. Алтынай Сейитбековна, эгерде өкмөт, министерстволор милдеттүү түрдө 1%тен бөлүп бербесе, булар таркайт. Бизче сактап калалы. Ушуну ачык айкын кылалы дегенде бөлө күнөөбүз жок. Хотите, анда маалымат каражаттарына бергиле. Өз ыктыярыңар менен болбосо чыккыла десеңер, миңдеген адамдар чыгып кетет. 20 секунд. Сактап, ачык айкын болсун деп жазып атсак, ошол жерде 30 жылдан бери коррупцияга батып калган эл-кулдар кечирип коесуздар. Бүгүнкү күндө каршылык көрсөтүп атат. Мына мүлктүн баарын айткан жок. Саякат. Айтыңызчы, Канат Таспаевич. Мына мүлк кандайча арендага берилген? Ошо кеңеш берди беле же өзү эле алып алды беле? Саякат мейманканасы Бишкек шаарындагы эң биринчи профсоюздардын мейманканасы 2007 жылы ошол кездеги созувдагы депутат Бакыт Иманалиев бизге федерацияга төрага болуп келген. Мейманкананын акыбалы оор болгондуктан ошо кишиге 49 жылга арендага бергенбиз. Бүгүнкү күндө иштеп атат, арендный акы төлөп атат. Рахмат. Кожобек Жайчевич, эми баарына калыс боло эле, талкууда дагы барсыз, суроо болсо жооп бересиз. Ошо Саякат мейманканасы бүгүн залогко коюлуп, кредит алып кетти деген да маалыматтар бар. 5 секунд. Анан айтып койсоңор, сиз толук айтпайсыңар, канча мүлк сатылды, толук маалымат бергиле. Мен суранычым ушул. Эми убакыттар болуп атат, көп сөз бар. Рахмат. Азыр барбы жооп, жокпу? Канат мырза, канча мүлк сатылды, жер? Мен жогоруда айтып кеттим, сатылган мүлктөр мынакей Спартак стадиону, Кичи арена, ошол кездеги өкмөт, бул силер жөндөй албайсыңар, алып бара албайсыңар, бизге керек ушул физкультура спорт тармагына деп туруп айткандан кийин профсоюздар сатып берген. Ал кезде мен бул жетекчилик кызматта иштебейт элем, мен билген маалыматым боюнча. Жанагыл Ноокат районундагы Апшыратта тур базасы жарабай калгандыктан, анча-мынча корпусу жери калгандыктан, биз пайдаланбагандыктан аны аукционго коюп сатканбыз. Ананьевадагы тур базаны, Байсорун деген, муну дагы пайдаланылбай иштен чыгып калгандан кийин муну сатканбыз. Ушундай сатуулар бар.
Рахмат. Өкмөт Кожобек Жайчыбекович, Чолпон Ата шаарындагы экскурсия жана путешествие бюросу мыйзамсыз алынып кеткен. Бүгүнкү күндө мен сизге көзүңүздү карап туруп так айта алам. Ал сот аркылуу кайрылды. Мен сизге документ тап келип берейин. Рахмат. Калганын эми Жер боюнча Канат мырза. Суроолор аяктан кийин жооп бересиз. Өкмөт түзгөн комиссиядагы аныктап чыгат, ошонго толук маалымат берсеңиздер, анын жыйынтыгындагын чогуу карайбыз. Биринчи микрофон процедурный 1 минут. Я именно подключился. Я именно по процедуре. Вот у нас огромные споры.